Кыргызстандын Берметте болгон Ысык көлдүн жээгинде экологиялык сот адилеттүүлүгү боюнча судьялардын эл аралык жыйыны өтүп жатат. Азыр сиздер көрүп отургандай, бул иш-чарага Борбор Азиядагы, Чыгыш Европадагы жана Кавказ өлкөлөрүнүн сот коомчулугунун, ошондой эле сот адилеттигине жетүү маселелери боюнча эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Ал эми бул судьялардын жогорку деңгээлдеги мындай маанилүү иш-чаранын демилгечиси Кыргыз Республикасынын жогорку соту менен Кыргыз Республикасынын судьяларынын ассоциациясы. Катышуучулар экологиялык сот адилеттиги маселелеринин кеңири спектрин карап чыгып, региондун сот системалары ортосунда баарлашуу жана кызматташуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Конференциянын негизги максаты экологиялык укуктар жана сот адилеттиги жаатындагы саясатты ишке ашырууда сот тутумдары менен башка кызыктар тараптардын ортосундагы аймактык кызматташууну бекемдөө болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун билдирүү сөзүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов окуп берди. Мамлекет башчынын сөзүндө климаттын өзгөрүшү дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө, анын ичинде 1000 жылдык мөңгүлөрү бар Кыргызстанга да таасирин тийгизип жаткандыгы айтылды. Ошондуктан экология маселелери жана жашыл экономика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Судьялардын эл аралык жогорку деңгээлдеги конференциясы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун демилгеси менен биринчи жолу биздин аймакта өтүп жатканы өтө кубанычтуу болду. Албетте, мындай иш-чаранын Кыргызстандын Берметте болгон касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде өтүп жатканы да символикалуу болуп калды деп айтаар элем. Бүгүнкү конференциянын темасы абдан актуалдуу жана өз учурунда болуп жатканын баса белгилеп кетейин. Анткени биз ааламдашуу дорунда жашап жатабыз. Ал азыркы коомдун өнүгүүсүнүн жалпы дүйнөлүк тенденциясы катары адам ишмердүүлүгүндөгү бардык чөйрөнү, анын ичинде сот системасын да камтыйт. Ошону менен бирге ааламдашуу процесси ар бир мамлекеттин укуктук системасына таасирин тийгизип, анын өнүгүү жолун аныктоочу негизги факторлордун бирине айланды. Бул көрүнүш кесиптүү юридикалык коомчулуктун өз ара байланыштын, карым-катнаштын жана ыкмаларын консолидациялоо жана координациялоо механизмдерди иштеп чыгууну талап кылат. Андан соң Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков өз сөзүндө жаратылыштын чек арасы, улуту, салт санаасы, тили жана жеке кызыкчылыктары жок экендигин, экологиялык көйгөйлөр баарыбызды тынчсыздандырарын жана аларды ушундай масштабтуу аракеттер менен гана чечүү керек экендигин айтты. Экологиялык адилеттүүлүктүн маңызы азыркы жана келечек муундар үчүн татыктуу жана бакубат жашоону камсыз кылуу үчүн экологиянын бузушуна каршы күрөшүү жана адилетсиздикти жок кылуу болуп саналат. Мына ушул багытта бүгүн боло турган экологиялык сот адилеттүүлүгү боюнча эл аралык конференция жемиштүү болот деген ойдомун. Эл аралык конференциянын жүрүшүндө 5 пленардык сессияда 15 баяндама жасалды. Эл аралык конференциянын жүрүшүндө экологиялык адилеттүүлүктү алга жылдырууда эл аралык тенденциялар жана укук үстөмдүгү, экологиялык процесстик укуктар, экологиялык адилеттүүлүктүн кызыкчылыгында эл аралык кызматташтыкты бекемдөө, ошондой эле экологиялык адилеттүүлүктү алга жылдыруудагы сот системаларынын эл аралык тажрыйбасы, Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө экологияны соттук коргоону ишке ашыруу тажрыйбасы, ошондой эле экологиялык адилеттүүлүктүн кызыкчылыгында региондук кызматташтыктын келечектери талкууланды.